Жанар Акаевга операция жасалды. Мадымаров менен Бекназаров беттештирилди. Адамды мажбурлап карма олтургандар аныкталды. Депутаттар Эдил Байсаловду этият болуп сүйлөөгө чакырышты. Казакстанда жоголгон кыргыз жараны табылды. Депутат Жанар Акаевга операция жасалды. Бул тууралуу өздүк булактар билдиришти. Жанар Акаевдин бел омурткасындагы грыжага операция жасалды. Учурда анын абалы жакшы деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, Жанар Акаев Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрагасы. Кыргыз-Тажик чегарасы тууралуу иш боюнча Жогорку Кеңештин Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадымаров менен Малайзиядагы элчи Азимбек Бекназаров беттештирилди. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Бекназаров июнь окуясы боюнча Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев менен дагы беттештирилди. Адахан Мадымаров 19 январда башкы прокуратурага дагы бир жолу сурак берип чыкты. Саясатчы 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турган кезде кол койгон Кыргыз-Тажик чегарасы тууралуу протоколго байланыштуу 14 январдан тарта күбө катары суралып баштаган. Малайзиядагы элчи Азимбек Бекназаров Кыргызстанга июнь окуясы боюнча көрсөтмө берүү үчүн келгенин, тергөөнүн Мадымаров боюнча суроосуна жооп берүүгө макул болгонун айткан. Бирок ага каршы көрсөтмө берүүгө келди деген сөздөр жалган экендигин билдирген. Адахан Мадымаров 2009 жылы Ош-Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Ал кезде Мадымаров Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин катчысы болчу. Депутат ал документ юридикалык күчкө ээ эмес экендигин кайталап, соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып келет. Кыргыз-Казак чегарасында Элбирс терисин алып өтүүгө аракет кылган учур катталды. Улуттук коопсуздук комитетине караштуу чегара кызматы окуя чүйдөгү Чалдыбар айылынын Казакстан менен чектешкен жеринде орун алгандыгын билдирди. Ага чегара ыйгарым укуктуу өкүл кап көтөргөн шектүү жаранды байкап калган. Бул тууралуу чегарачыларга кабар берип, өзү ал кишини кууп жетүүгө аракет кылган. Кап көтөргөн жаран жүгүн ыргытып жиберип, качып кетүүгө үлгүргөн. Текшере келгенде мүшөктөн Элбирстин териси жана баш табылган. Учурда шектүүнү аныктап издөө иштери жүрүп жатат. Былтыр апрелде УКМК Ошто Элбирс терисин мыйзамсыз соодалап $4500 сатууну көздөгөн адам кармалгандыгын билдирген. Кылмышка шектүү терилерди Тажикстандан алгандыгын маалымдаган. Кыргызстанда Элбирсти аткан, анын терисин соодалаган учурлар буга чейин эле катталган. Элбирс жоголуп кетүү коркунучундагы жапайы жаныбар. Кызыл китепке кирген жана Кыргызстанда мыйзам менен корголгон. Анын саны 350 деп Кыргызстанда саналган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жалал Абад шаарындагы батирлердин биринде адамды күч менен кармап турган 4 кишини кармагандыгын билдирди. 17 январда күч менен кармалып турган жарандардын жакындары маалымат жыйынын өткөрүп, анда УКМКга жана президентке кайрылышкан. Алар Жалал Абад облусундагы кылмыштуу топ Ош облусунун 2 тургунун күч менен кармап $800 000 талап кылышкандыгын билдирген. Алар кылмышка шектүүлөр кармалып, бирок аларды кайра эркиндикке кое беришкен. Атайын кызматтын маалыматына караганда, күч менен кармалып турган жаран кылмышка шектүүлөр менен беттешүүдөн баш тарткан. Буга байланыштуу кылмышка шектүүлөрдүн бөгө чарасы аныкталган эмес. Арыз ээлери 18 январда тергөөгө келгендиктен, алардын катышуусу менен бардык тергөө чаралары жүргүзүлүп, кылмышка шектүү 3 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Былтыр октябрь айында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топ деген түшүнүк болбошу керектигин билдирген.
Жогорку кеңештин депутаттары министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду этияттап сүйлөөгө чакырды. Парламенттин бүгүнкү жыйынында аткаминер Кыргызстанда камала элек саясатчы калбады деген пикирин айткан. Эдил Жолдубаевич, этияттап сүйлөп жүрсөңүз, баары барып келген, отуруп келген деген сөздү мынтип эмоционалдуу айтпашыңыз керек. Сиз элдин баарын үндөп камалып келегиле, ошол жакта окуу бар дегенде айтып жатасыз. Мындан кийин этияттап сүйлөңүз, деди депутат Кундузбек Сулайманов. Дагы бир элекүлүү Айбек Маткеримов аткаминерди абайлап жооп берүүгө чакырды. Саясатчылардын баары камалган дейсиз. Эмне чоң кызматка барыш үчүн баары камалып чыгыш керекпи? Же ошондой критерий киргизип койдуңуздарбы? Мындайда ойлонуп жооп берсеңиз, деди Маткеримов. Эдил Байсалов депутаттардын эскертүүсүнө жооп кайтарган жок. Асман шаарынын курулушуна жол жок деп аталган кыймылдын өкүлдөрү 19 январда Бишкекте жыйын өткөрдү. Уюштуруучулардын айтымында ага 40 адам катышты. Анда Ысык көл менен анын жака белиндеги жерлерди коргоого алынгандыгын, биосфералык аймакка кирери айтылып, шаар курулса экологиялык катастрофа жаралышы ыктымал экендиги айтылды. Мында улам шаар куруу тууралуу долбоорду жокко чыгарууну өтүнүп, өлкө жетекчилерине жана башкы прокурорго кайрылууну чечим кабыл алышты. Былтыр июль айында президент Садыр Жапаровдун ошол кездеги кеңешчиси Равшанбек Сайбиров Ысык көл облусунда Асман деп аталган 5,5 миллион туруктуу жашоочуга ылайыкташтырылган шаарды куруу долбоорун жарыялаган. Анда экологиялык таза шаар заманбап шарттары бар. Бул шаар 4000 гектар жерди 7-10 жылдын аралыгында курулат. Үстүнөн караганда комузга окшош болот деп айтылган. Өткөн жыл октябрда Асман шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекция түзүлгөн. Расмий маалыматтарга ылайык дирекция Асман шаарын долбоорлоо жана курууда мамлекеттик жана жергиликтүү бийликтен жарандык коом, жеке адамдар, эл аралык уюмдар менен биргеликте иштөөсүн камсыздайт. Ушул айдын башында бул дирекциянын башчысы болуп, Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү катары таанылган Тимур Файзиев дайындалган. Былтыр май айында Аскер прокуратурасы Файзиевке карата издөө жарыялаган. Ал Бишкек шаарында жер тилкелерин алууда мыйзамсыз курулуштарга катыштыгы бар деп шек саналган. Бишкектин 1-май райондук соту ишкердин бөгөт чарасын карап, камакка алууга сыртынан чечим чыгарган. 2 айдан кийин Файзиевди сырттан камакка алуу чечими өзгөртүлүп, эч жака кетпөө тилкаты менен камалган эмес. Казакстандын Алматы шаарында башаламандыктар учурунда кармалып дайыны билинбей жаткан Кыргызстандын жараны Чолпонбек Сыдыков 11 күндөн кийин табылды. Бул тууралуу Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назаралы Арипов билдирди. 2 буту кабыргасы сыныптыр. Эртең Кыргызстанга жөнөтөбүз. Ал Бишкекке кетип баратканда Алматынын чыга беришинде атайын операция учурунда келип кармалып калган. Кийин суракка алынган, ошондон бери дайынсыз болуп жаткан. Сыдыковдун жакындары эмерек орнотуучу болуп Алматыга барып келип иштеп жүргөн. Чолпонбекте казак күч кызматкерлери Алматыдагы башаламандыкка шектүү катары кармап, Кошмамбет айылын көздөй алып кетишкендигин жазышкан. Нас высадили. И там что-то, короче, ничего не видно, куда что привезли, не знаю, никто не знает. Я даже не знаю, что куда привезли. И там уже как-то по лестнице, я помню, что мы что-то по лестнице поднимались. И потом уже, когда этот коридор какой-то провели нас, и там у нас стенки всех поставили, и давай уже бить всех. Всех бить. Там кричали мы все. И все, потом уже, когда уже нас били, да, вот с утра где-то, пускай будет с 10, да, до обеда нас били, и вот у меня в обеде уже ноги сломали. Били кулаками, ногами, дубинками.